Бул бөлümde айтып жатат. Бабу ихтирам асмаиллахи ва тагйир исми ли ажал залик. Аллах Тааланын аттарын урматтоо жана ошол себептүү адам баласы ошо Аллах Тааланын атай турган аттар менен өзүн атап алган болсо, же болбосо кандайдыр бир аталыштар менен атаган болсо, ал аталышта улуктоо маанини камтый турган болсо, тазим деп коет, ошол адамды улуктоо маанини камтый турган болсо, ошол иштерди, ошондой аттарды шариятта өзгөрүүгө буйруган. Бул дагы эмне? Аллах Таала менен болгон адептерден. Бул бөлүмдө хадисте келет. Ан Аби Шурайх аннаху кана юканна Абул Хакам. Абу Шурайх деген ал эмне? Абул Хакам, ошо өкүмдар деп, ал ушундай куньясы бар эле. Өкүмдардын атасы депчи. Кунья деген жана баласынын атына айтылат, паланчынын атасы, паланчынын эмеси деп. Өкүмдардын атасы деген ушу Абул Хакам деп аталынчу ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям факала лаху наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага айтты. Инналлаха хуал хакам ва илайхил хукм. Чынында чыныгы өкүмдар эмне бул? Аллах Таала деди, өкүм кылуучу. Жана өкүмдөр ага кайтат. Мындайча айтканда, анын өкүмүнө гана моюн сунулуш керек. Ошондо ал айтты. Факала инна кауми иза ихталафу фи шайин атауни фа хакамту байнахум фа радия килал фарикайн. Мен мынтип аталып калганым себеби деди. Эгерде мен ошо жашаган жеримде элдер талашып тартышып калса, мага келишип чечип алышчу дейт. Мен алардын ортосунда өкүмдарлык кылчумун, анан эки тарап тең ыраазы болчу дейт да. Ошол себептен мени Абул Хакам, өкүмдардын атасы деп, өкүмдүн атасы деп, өкүм чыгаруунун атасы же өкүмдарлыктын атасы деген ушул сыяктуу мааниде да атап коюшкан дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Ма ахсана хада фама лака мин валадин." Ушул себебини баяндаганың кандай жакшы деди. Эмне себептен аталганын баяндаганың кандай жакшы деди. Сенде балдарың барбы деп сурады. Култу Шурайхун ва Муслимун ва Абдулла. Ооба 3 балам бар, эмне? Шурайх, Муслим жана Абдулла деп атады. Кала фаман акбархум. Балдарыңдын аты эң чоң ким дегенде, Култу Шурайх. Ал Шурайх деди. Кала фа анта Абу Шурайх. Сен демек Шурайхтын атасысың. Абу Шурайх деп анын куньясын койду. Кунья деген бул сүннөт, билесиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куньясы эмне? Абул Касим. Куньяны жана бул хадистен далил боло турган нерсе эмне? Чоң баласынын атына койгон, ошол сүннөт экен. Кайсы баласы улуу болсо, ошонун атына койгон сүннөт болот. Демек, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абул Хакам, ол Аллах Таалага гана тиешелүү болгон ат болгон үчүн эмес, бул ат ошол адамды улуктоо маанини камтыган үчүн. Бул өкүмдарлыктын атасы деген сыяктуу анын кадыр-баркын көтөрүп, улуктогон маанини камтыган үчүн эмне? Муну куньясын өзгөргөнгө буйруду. Анткени жана айтып өттүк, бул эмне? Адептерден, Аллах Таала менен болгон адептерден. Кандай гана бир аталыштарда адамды улуктай турган, ушундай көтөрмөлөй турган аттар болсо, андайдан алыс болуп, аны өзгөрткөн мустахаб, важип эмес, мустахаб. Сүннөт, сүннөт өкүмү. Бул дагы кыскача бөлүм, эми кийинки бөлүмгө киребиз иншалла.